Окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда 20 жыл сайын муун алмашып турат. 1901 жылдан баштап 6 муунду белгилесе болот. Адамдар муундан муунга ошол эле тарыхый окуялардын жана коомдогу тенденциялардын таасиринде болушат. Азыркы биздин муун Z жана ошондой эле келе жаткан альфа муундагы балдар. Ал эми буга чейин тарыхта 5 муун каралат. Эң улуу муун 1901-1925 жылы болгон. Үнсүз муун 1925-1944 жылы болгон. Беби бумер муун 1944-1967 жылы болгон. X муун 1967-1984 жыл. Y муун 1984-2000 жылы болгон. Бул муундар теориясын Нил Хау жана Уильям Стросс 1991 жылы ар кайсы курактагы адамдардын орток философиясын негизделген концепцияны иштеп чыгып, муундар китебин чыгарган. Жогорудагы муун теориясын биз жөн жеринен белгилеген жокпуз. Бүгүнкү технология заманында Кыргызстанда Z жана альфа муундагы балдарга канчалык деңгээлде компьютердик технологияларга ылайык билим берилүүдө. Анткени азыркы балдар компьютердик технологияны мыкты өздөштүргөн, жаңыча көндүмдөрдү бат илип алып кеткен, ой жүгүртүүсү кенен, акылдуу балдардын доору. 4 жылдан бери жаңы муун келди. Бу поколение альфа дейт. Бу поколение Z менен поколение альфанын да айырмасы бар. Поколение Z бу цифровые аборигены десек, а поколение альфа это аборигены искусственного интеллекта деп айтып жүрөт да. Мен условно ошентип айтып калдым. Ошол поколение искусственный. Демек, аларга азыркы талап, азыркы программа, азыркы стандарт, азыркы окуу китептер алардын кандай десем, алардын менталитетине туура келбейт. Демек, биз ушул программа стандарттарды ушул балдарга карата, ушул поколение, ушул поколение Z, анан ушул поколение цифра искусственный интеллект альфа болуп атпайбы? Ошолорго карата биз окуу программа стандарттарды өзгөртүп, анан ошого карата тетиги жогорку окуу жайларда педагогика специальность боюнча ошого карата биз мугалимдерди да даярдашыбыз керек да. Ооба, бүгүнкү жаңы муундун ой жүгүртүүсү акыл эс жөндөмү жаратмандыкка, өз алдынча көйгөйдү чечип, жыйынтык, натыйжага жетүүгө, аналитикалык ой жүгүртүүгө даяр балдар. Алар бир нерсени бат илип, креативдүү тапшырмаларды аткарып келишет. Алар өз оюн билдиришип, эркиндикте өсүп жатышат. Биз эргелкиге салып эле азыркы балдарды ошол эле класска киргизип атпайбызбы? Класска киргизип, сабакка отургузуп, азыркы мектептер, тетиги чет мамлекетти карасак, алар ушул жаңы мектепке өтүп атат. Керек болсо азыркы мектеп бир мектепке окшош болбош керек деп ойлойм да. Ошондой вообще дүйнө жүзүндө ошондой да. Бир мектепке окшош эмес. Азыркыдай классный аудитория салган азыр төтөн тетиги батыш жакта андай мектептер азыр акырын азайып атат да. Чоң пространство, аякта студиялар, аякта ар кандай по интересам лабораториялар. Мына ошол студияга келип, ошол лабораторияга келип, балдар өсүш керек да. Муунга байланыштуу билим берүү системасы уламдан улам жаңыланып, өзгөрүлүп турушу керек. Мурдагы эски методиканы колдонуу менен сабактарды өткөрүү мүмкүн эмес. Анткени ар бир жаңы муун мурункусунан айырмаланып, өзгөчө инновациялык технологияларга баш багып жатышат. Алар биз телефонду иштетпегиле, эме менен көп отурбагыла деп атабыз. Ал кандай биз айтсак, телефон менен иштетпе, көп отурбагы деген менен булар аларга бу сөз жетпейт. Биз аларды кайта ошол телефон менен кызыктырып, керектүү материалдарды көрсөтүп, аларды сабакта толук колдонуп, ошол цифровой технологияларды, ошол эле телефондорду, ошол эле эмелерди толук колдондуруп, алар менен кошо иштешип, алар менен кошо сатырып иштетсек, анда биз менин оюмча балдардын кызыгы көбүрөөк туулат деп ойлойм да. Эң эле негизги ар бир стандарт программага ошол soft skills деген понятияны, бак 4K'ны киргизиш керек. Коммуникация, коллаборация, критическое мышление, креативность деген понятие, анан hard skills'ты, твердые навыки, профессиональный навык. Ошону биз ар бир стандарт, ар бир программага киргизип, ар бир окуу китепке киргизишибиз керек. Аны ошондо өзгөрүлө баштайбыз.
Азыркы муундун балдарына рационалдык интеллекттен сырткары эң оболу эмоционалдык жактан көп көңүл буруу зарылдыгы бар.